Мындай жаңы сабагынан үзүлгөн кулпунайды жеген дагы, жебеген дагы арманда экен достор. Мына клубниканы аябай башкача үзүш керек да. Мисалы, мондай кармап туруп, шапочкасы менен чогуу үзүш керек. Ошондо жегенге дагы ыңгайлуу болот, анан клубниканын да өзү сапаттуу болот. Дал ушул бардыгы сүйүп жеген трендден такыр түшпөгөн кулпунайлар кантип, кайда өсөрү кызыкпы? Биз азыр дал ушул суроолорубузга жооп алыш үчүн мына ушундай кулпунай талаасына келип турган чагыбыз. Азыр алдыда сиздерге кулпунайдын өсүшүнөн баштап сатка чыгышына чейин бардыгын көрсөтүп беребиз. 15 жылдык карьерасын жыйнаштырып салып талаага кетип калган. Шаарда чоңоюп өсүп балконский бала аталган Азиз азыркы учурда кулпунай малиналарды табигый жолдор менен өстүрөм дейт. Мен балконский фермермен, Инстаграмда ушинтип өзүмдү каттайм. Анан азыр силерге ушу эмне менен алектенгенин силерге айтып берем. Бул жылдан баштап ушул полностью клубника и малина менен өстүрүп баштадым. Мурда болсо 15 жыл компанияда иштечүмүн да. Офисный работник, постоянно костюм, шим болчумун. Азыр болсо вот берцы, форма. Ушинтип иштеп жүрүңүздөр. Бул жерде биз азыр көчөттөрдү даярдап атабыз. Булар көчөттөр Голландиядан заказ кылганбыз. Бул жерде 2 сорт, Альбион менен Мальга. Азыр ушу даярдап, где-то 1-2-3 жумадан кийин уже жакка алып барып отургузуп баштайбыз. Бул келгенде жөн эле тамыр менен келген болчу. Ошо тамырын отургузуп, азыр ушинтип өстүрдүк. Мисалы, мына уже кичинеден мындай гүлдөр пайда боло баштады. Биз ушул гүлдөрдү сындырып коебуз. Анткени бул биринчи тамырына күчтөнүш керек, анан кийин барып туруп гүлдөп уже меме бере баштайт. Биринчи тамырына ошон үчүн ушу гүлдөрүн жулуп коюш керек. Бул ошондо жок, рассадник деп айтып коебуз. Көчөткана. Бул көчөткана. Көчөткана. Атайын бул жактан биринчи отургузуп көрүп, анан барып талааларга жайгашып. Атайын ушул жерден өстүрүп туруп, могулар бизде автоматический полив. Быйыл уже жаңы көчөттөрдү даярдап атканда ушул автоматический полив менен сугарабыз. Багбандын кулпунай өстүрүүдөгү өзгөчөлүгү анын табигыйлыгында. Ал атайын өзү жасаган химикатсыз био жер семирткичтерди колдонот. Биогумусту могу вам показать. Ал кырктан жасалат, кырктан анан кийин отходтон жасалат. Аны да биз өзүбүз жасайбыз. Мына бу жерде биздин биогумусубуз. Бу жерде 40. Азыр бу жерде даярдалып атат ошо биогумус. Бул биогумустун ичинде биздин солдаттар бар. Ал солдаттар биздин калифорнийский сөл жыландар. Чындап эле азыр силерге көрсөтөм. Так, карагыла. Жакшылап тартсаң болот, азыр мен силерге көрсөтөм да. Мына бу жерде азыр 40 менен отходтор. Анан мына бу жерде карагылачы канча. Мына көрдүңөр? Биздин сөл жыландар ошо иштеп атышат. Буларды сөл жыландарды атайын алып келгенсиздер. Атайын ошо сатып алып ошо жака кое бергенбиз. Анан сөл жыландарда кантип көбөйөт десеңер, бу жерде көрдүңөр, кольцо болуп турат да. Ушу байланып, анан кийин мелкий сөл жыландар пайда болот экен. Азыр ушу даярдап болуп атат биогумус. Анан где-то 2-3 жумадан кийин уже биогумус даяр болот. Аны ферментация коебуз. Анан ферментациядан кийин уже ал мондай кылып үйөбүз. Үйүп туруп, желательно навеске үйүш керек да. Үйүп туруп коюп койсоңор, анан ал ферментациядан ушинтип түшүп, жакшы сапаттуу болуп биогумус пайда болот да. Анан ушул биогумусту биз жердин астына салабыз. Топуракта ошондо, Бул чернозем деп коет да. Чындап эле ошо и запах у него как черноземдукундай. Анан самый главный фактор ушу биздин кулпунайлар эмне үчүн
дамду бул могу жидкий биогумус да. Ушул конструкцияны биз атайын быйыл курганбыз. Эми эксперимент катары. Ичинде эле эксперимент удалса. Монун астынан биз мондайынан сетка салганбыз. Ушул сеткадан бул получается жидкий биогумус келип бияка түшөт. Куюла берет, анан кийин биз буларды бочкаларга, там флягаларга коюп туруп, ары алып барып, анан кийин тамырына беребиз да, подпитка биздин кулпунайларга, малиналарга. Анан буну азыр даярдап атабыз. Мына жерде көрдүңөрбү? Бизде отходный эчтеке калбайт да. Малин, даже клубника өтпөй калса, биз полностью бияка уже биогумуска даярдайбыз да. Биякта азыр даярдалып атат. Мына жакта 2-3 жумадан кийин даяр болгондон кийин муну ферментацияга коюп туруп, буну полностью обратно заправлять этип баштайбыз бияка. Эң биринчиден жерден болот. Жердин биогумусун көтөрүш керек да. Ошо биогумусту ана жидкий биогумус. Анан дагы мисалы перед посадкой биз атайын чөптөрдү өстүрөбүз. Фацелия менен белый горчица. Тиякта азыр көрсөтөм. Тиякта да өсүп атат, тиякта да сары чөптөр болуп турабы? Ошо сары чөптөр жерди микро и макро элементтерди берет. Анан дагы туура эмес чөптөр менен да күрөшөт да. Ошондо жерди жакшы даярдап берет. Ошондон кийин өстүрүп туруп, чаап туруп, анан кийин биз отургузуп баштайбыз ошо клубника менен малина. Пандемиядан башталган. Пандемияда квартирада отуруп, мен өзүм шаардык баламын да, шаарда өскөнмүн. Айылга там каникул сайын эле келчимин. Анан ошо пандемияда үйдө отуруп, жинди болбосу үчүн бияка келип баштадым. Бияка келип, анан мага ушунун аба ырайы, анан кийин могу пейзажы жакты да. Аябай сонун пейзаж. Тоолор и жер менен иштегенде өзгөчө болот экен да. Инстаграмда, там ТикТокто чыгып калат, то что люди, которые работают в земле, они счастливы деп. Чындап эле ошондой экен да. Мен мисалы 15 жыл иштеп жүргөн компаниядан быйыл ошактан кетип полностью ушу фермерство менен иштеп атам. Туугандарым, ата-энем, досторум бар аябай каршы болушкан да, айтып аткан. Эмне сен 15 жыл ошакта иштеп атып, азыр полностью поляга кетип атасың деп аябай эмен айтышкан да. Мен болсом мисалы башыман уже ойлоп аткам, если вот ошондо не приму решение, то мне в этом году будет тяжело. И ошон үчүн я вот принял такое решение, чтобы полностью отдаться сюда, потому что мы сюда уже немалые деньги уже вложили сюда, и чтобы как-то вытащить, нужно было полностью фокус брать именно на этом. Офисный работник болуп, аякта постоянно в стрессе, да? Постоянно задачи, дедлайны, которые ты должен решать. Если где-то что-то ты упускаешь, то это влияет на твой доход и влияет на твою работу. И я от этого действительно тоже устал и хотел именно вот развиваться свободно. И мне здесь что понравилось, то что я развиваюсь как творческая личность. Я веду блог, рассказываю, показываю, и людям всем интересно. На меня сейчас, я вот башты атканда 600 подписчик болчу Инстаграмда. Азыр болсо уже 6500 болду да. 3-4 айдын ичинде болду да, ушул прогресс. И бул еще не предел. Мен кулпунайды ТикТоктон көрсөтүп, ТикТоктон реклама кылып, айтып берип, ошо ТикТоктон сатчымын да. Заказдардын баары ошо ТикТоктон келген. Быйылдан баштап полностью Инстаграмга чыгара баштадым. Анан Инстаграмда азыр полный заказдардын баары ошо Инстаграмдан келет да. Клиенттер өзү Инстаграмдан табып келишет. Мисалы, вот я же офисный работник, у меня очень большая именно большой опыт в общении с клиентами. Как нужно общаться, с каким тоном нужно общаться, на каком вот ко мне приезжают очень разные люди. Кто-то бизнесмен, кто-то в госструктуре работает, кто-то там еще. И со всеми нужно уметь общаться. Потому что с бизнесменом ты же не будешь там как, эй, как ты? Нет, ты же уважительно должен к нему обращаться, слушать его. И это все у меня вот осталось. И этот опыт, который я получил, я сейчас применяю здесь. Мен адамдарга сатка алектенбейм, я хочу именно подарить эмоции, как из мультика, помните, Рататуй, когда вот критик самый приходит, начинает кушать, он окунается в это детство,
И то же самое происходит с моими клиентами тоже. Они когда кушают, прям у многих сейчас это слоган, да, вкус детства, или как у бабушки. И у меня это сам придумался. Мы дарим эмоции, вкус детства. Базарда 250 болсо, 200 болсо, меники 400 болуп турат да. Башында сатып атканда уялып тартынчымын. Эмне үчүн мынча кымбат дегенде, уялып тартынып атышым да. Азыр мисалы ошентип айтканда, өзүм менет кылып атканым сразу айта баштайм да. Мындай, биз биогумус менен колдонобуз, химикаттар менен колдонбойбуз деп ошентип айтып башканда, анан кийин жеп көргүлө дейм. Жеп көргөндөн кийин сразу чындап эле ушу баа чындап эле экен. Кулпунайлар көңүл буруну абдан талап кылган өсүмдүктөрдүн бири болуп эсептелинет. Күн сайын суугарып, бышкан сайын терип туруу керектелинет. Келинчем аябай эме жакшы көрчү да кулпунайды, кулпунай жегенди. Анан ошон үчүн анын кызым да жакшы көрчү кулпунайды. Ошон үчүн кулпунайга өзгөрүп, кулпунайды өстүрүп баштагам. Мисалы могу элитный сортторду бул уже видеолорду көрө баштаганбыз да, байкем экөөбүз. Элдер активно отургузуп, ошол малда кичине уже өзгөрүп бараткан да, ошол мал. Ошондо кулпунай менен малинага аябай эметип кетип берилип. Малина өтө капризный эмес, кулпунай аябай капризный экен. Жумушу аябай көп экен. Усиктери, чөптөрү, анан кийин түшүм бере баштаган, түшүмү улам сайын сбор кылыш керек да. Улам терип туруш керек. Бир жолу ошо, бирок 1 ай тынбай берет да, күнүгө. Быйыл ушу аз чыкты. Вообще одногодка кылып ошо өстүрүш керек экен да, однолетка кылып. Эмдеги жылы ушу быйыл ошибкаларды билдик кайсы жерден. Но бирок зато опыт хороший был. Опыт хороший и продажи классные я сделал, да, за счет того, что клиенты сами приезжали. Багбанчылык менен блогерликти бирдей алып барган Азиз мырза аны менен катар өзүнүн кичинекей кыялдарын да орундатып келет. Муну 4 айынан багып. Апрелден жумуштан кеткем. Ошондо ушу күчүктү өзүмө алып. Өзүм детская мечта моя. Каарманыбыз Азиз алдыда өзүнүн өндүрүштөрүн брендке айландырам дейт. Аны менен Англияга барып, атайын тажрыйба алмашып, кулпунайларын дагы да жакшыртуу максатында билим алгысы келерин белгилейт. Ойлор болуп кетет. Биякты бүт полностью өнүктүргөндөн кийин Англияга барып, Германияга барып, ошолордон көрүп, информацияларды алып, ошо иштеп аткан нерселерди бияка да внедрить этким келет да.